Могу лицону көрүп атасыз да, могу лицо менен. Бул лицо менен эгер мен сизди алдаган болсом, любой жака барсаңыз сиз арызданган акыңыз бар. А сиз кимдерге алданып атасыз, сиз тааныбайсыз, көрбөйсүз, билбейсиз, ал адам өзүн деле көрсөткөн эмес, адресин деле көрсөткөн эмес, ошого алданып жүрөсүз. Бирок ошонун эмесинен бизге келип айтып атасыз да, биз да ошолор катарына кошуп коюп атасыз. Бизде баары айтылып атат, адрестер айтылып атат, адрес могуну көрсөтүп атабыз, могу жердебиз депчи. Анан могу өзүбүз дагы көрсөтүп атабыз, эми ушул өзүбүздүн лицону көрсөтүп туруп анан алдап кеткен кичинекей суммага алып болбой калат да. А еще мен биздин клиенттер алып жүргөндөр билет, бир дагы учур болгон эмес, барбай калган учур болгон эмес. Эми менин сөзүмдү могу алгандар тастыктайт. Ошого башкага бизди окшотпоңуздар, салыштырбаңыздар. Заказыңыз барат. Просто биз алдабайбыз, бизди алдап койгондор болуп атат. Заказ бердирип алат, сала бер, мен келгенде төлөп алам дейт дагы. Салып коесуң, барганда телефонуна жооп бербей коюп атат, албай коюп атат, СМС жазасың, окуп туруп жооп бербей коюп атат дагы. Кайра келип атат ошо товарчы, эми мейли кайра келе берсин товарчы, андан эч нерсе болбойбуз бизчи. Просто баягы доставкасын биз төлөп калып атабыз, эмесин туда обратно барып келген, доставканын жол киресин биз төлөп калып атабыз курьерлерге. 400 сом төлөп калабыз жок жерденчи. Ошого 3 сом которуп коебуз предоплата. Анан ал товарыңыз барат, сизди күтөт, алып аласыз. Акча 3 сом которгондон кийин сиз деле аласыз да, туурабы? Еще биз дагы күйбөйбүз, сиз дагы күйбөйсүз.